Senin apaң ушундай bir nazır kıldı. Başını juubайт, tarak koldonboyt. Seni көргөнгө чейин. Mekkenin ıssığında күндө тура берет. Seni көргөнгө чейин эч качан көлөңкүгө үйгө кирбейт. Ушинтип касам ичип салды. Шайтан жакшы сөздөр менен келип адамды жаннаттын жолунан тосот. Ошол үчүн бузукулардын сөзүн укпаш керек. Эмнеге бузуку келип bir сөздү айтса, ал эч сизге пайда бербегенди дагы шекти пайда кылат. Ошол үчүн адашкан bir жамааттар же бул адашкан bir адамдар кандайдыр bir нерсе туура эмеспи? Жолобоңуз. Жолоп койсоңуз, отуруп угуп коеюн десеңиз, уккандан кийин ойлонуп караса, уккан сөздүн жүрөккө таасири тиет. Андан барып bir карасаңыз, ошолордун жанында сиз да ошондой болуп калган болосуз. Ким айткан экен, баягы той болуп турса bir жерде, ал музыка койсо, ошол музыкада отурса бутунун учу кыймылдабайт деп. Баарыныгы кыймылдап кетет ал жерде. Ошол үчүн олтурбаш керек, алар менен турбаш керек деген сөз да. Шайтан ушундай да. Мусулмандарга, диндарларга жакшы сөздү айтат дагы максаты жаман. Сенин энеңдин башы биттеп кеткенде аргасы өзүнөн өзү жубат. Меккенин ысыгы башынан өтүп кеткенде ал өзү эле барып не кылып көлөңкөгө кирип кетет. Сен ушул экөөнүн сөзүгө, касам ичкен нерсесин караң, мен башымды жуубайм, күнгө кирбейм. Жакшы экен, ысыкта отура бер. Умар радиаллаху анху айтат, биз Мединага хижрат кылууну каалаганда уадалаштык. Умар радиаллаху анху, Айяш ибн Аби Рабиа, Хишам ибн Ас. Биз үчөөбүз келишим түздүк. Түндөсүндө жолго чыгабыз дагы. Биз таңга жуук, таң аткан мезгилде жетип калуубуз керек. Танадып деген жерге, Меккеден 13 километр алыстыктагы жер болчу, Медина тарапта. Ошол жерге жетип калалык деди. Кайсы бирөөсү таң атканда ошол жерге жетип калбаган болсо, демек биз түшүнөлүк, аны мушриктер кармап калыптыр. Калган экөөсү кете берсин, келишим ушундай. Эгер үчөө барып калса жакшы. Эгер бирөөсү калып кетсе, экөөсү аны күтүп отурмай жок, ким калып кетсе, наркы экөөсү кете берсин деди. Fa asbahtu ana wa Ayyash 'inda at-tanadub. Umar radhiyallahu anhu айтат, мени менен Айяш экөөбүз ошол белгиленген жерге таңга жуук бардык. Ал эми шеригибиз Хишам болсо калып калыптыр дейт. Көрсө аны байкап калып, мушриктер кармап калып, өтө катуу сыноого салып, вафутина фафтатана, өтө катуу сыноого салып, акыры ыймандан чыгарууга мажбурлаган эле аларчы. Ошентип ал калып калды. Өзү мусулман болчу. Анан чыгарбай коюп, баягы ыйманга каршы сөздөрдү айтканга мажбур кылган. Falamma qadimna al-Madinata nazalna fi bani Amr ibn Auf bi Quba. Пайгамбар алейхиссалам келдик болчу бул вакытта. Умар радиаллаху анху Айяш экөөсү келди дагы Куба мечитинин жанындагы Амр ибн Ауф, кече пайгамбар алейхиссалам күтүп алган элдер күтүп алды. Ошондо келип түшкөнүбүздө Вахаража Абу Жахил wal Харис, Абу Жахил менен Харис экөөсү Айяштын артынан түшүптүр. Биз Айяшты алып кетебиз кайра Меккеге деп. Ал экөөсү келип, хатта кадимал Мадина, Мадинага келди. Ва Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам би Макка, пайгамбар Меккеде болчу. Келип алып эми түрдүү бузгунчулуктары менен динден кайтарып алып кетүү максатында келди. Факалламаху, сүйлөштү, аны сүйлөдү. Көпкө сүйлөшкөндө макул болбогондо, факала лаху, эми алдай баштады. Не деп? Senin apang nazır kılıp koydu. Alla yamassa ra'saha mushtun hatta tarak. Ve la tastadilla min şemsin hatta tarak. Senin apang uşunday bir nazır kıldı. Başını juubайт, tarak koldonboyt. Seni көргөнгө чейин. Mekkenin ıssığında күндө тура берет. Seni көргөнгө чейин эч качан көлөңкүгө үйгө кирбейт. Ушинтип касам ичип салды. Шайтан ушундай да. Мусулмандарга, диндарларга жакшы сөздү айтат дагы максаты жаман. Ошондо дейт, факулту лаху иннаху валлах. Умар радиаллаху анху эми таргип берет. Аллахка касам, и юридукал кавм илля лияфтинука ан диник. Кара, мына экөөсү сени динден чыгармакчы. Койгунуң, энең деп жалган эле сөз айтып атат. Фахдархум, булардын сөзүн укпагының деп айтты. Ошол үчүн бузукулардын сөзүн укпаш керек. Эмнеге бузуку келип bir сөздү айтса, ал эч сизге пайда бербегенди дагы шекти пайда кылат.
Ошол үчүн адашкан бир жамааттар же бир адашкан бир адамдар кандайдыр бир нерсе туура эмеспи? Жолобоңуз. Жолоп койсоңуз отуруп угуп коеюн десеңиз, уккандан кийин ойлонуп караса, уккан сөздүн жүрөккө таасири тиет. Анан барып бир карасаңыз, ошолордун жанында сиз да ошондой болуп калган болосуз. Ким айткан экен, баягы той болуп турса бир жерде, ал музыка койсо, ошол музыкада отурса бутунун учу кыймылдабайт деп. Баарыныгы кыймылдап кетет ал жерде. Ошол үчүн олтурбаш керек, алар менен турбаш керек деген сөз да. Умар радияллаху айтат, "Фахзархум", сактангын. Аллах таала Умар радияллаху өтө басираттуу кылып жараткан да. Айтат, "Аллахка касам, бул экөөнү сага алдап атат." Фа валлахи, Аллахка касам, дагы кайтайт. "Лау кад аза уммакал куммалу лам ташатат." Сенин энеңдин башы биттеп кеткенде аргасы өзүнөн өзү жубат. "Валау кад иштадда алайхи харру Макката ластазаллат." Меккенин ысыгы башынан өтүп кеткенде, ал өзү эле барып не кылып көлөңкөгө кирип кетет. Сен ушул экөөнүн сөзүгө, касам ичкен нерсесин караң, мен башымды жуубайм, күнгө кирбейм. Жакшы экен, ысыкта отура бер, терлеп. Не кылып атат? Ошентип касам ичкенде не кылып кетти? Фараккалаха, энесиге боор оруп кетти да, кой энемди барып жок дегенде үйгө киргизип келейин деди. Бул биринчи алдамчылык. Дагы бир нерсе бар да, ошону айтсам болобу? Бизде баары болот го. Даватка ташкил кылып жаткан убагында дагы бир маселе бар эле депчи. Валия хуналика малун фаахуду. Ошорда кичине малым бар эле. Ошону ала келейин барып бир жол деди. Шайтан ушундай соонун алдайт го. Бул жагынан апасын айтып туруп не кылды, бул жагынан малын айтты. Факала Умар радияллаху анху айтты: "Култу валлахи иннака ла та'ламу анни ла мин актари Курайшин малан." Сен билесиң го, мен Курайштын ичинен эң көп малдуу менмин. Фалака нисфу мали. Ошо малды таштачы, мен сага малымдын жарым берейин дейт. Адамдарга шайтан алдаганда, шайтандын сөзүгө макул болуп калгандан эч кайтпай тура берет да. Мал десең малымдын жарым берейин, сенин малыңдан көп болот ал. Энеңе кыжарат болуп ал кирип кетет. Вала тазхаб маахум, бул экөө менен бара көрбөчү дейт. Фааба алайя, ынабай кой дейт, макул болот, жок мен барам. Илла айяхружа маахум, ушул экөө менен барайын, элиме жолугайын, сразу кайтамын. Фаламма аба илла залика култу, айттым, жок мен барам деп туруп алгандан дагы акыркы насаатын айтат Умар радияллаху анху. Амма иза кад фаалта ма фаалта, ушул ойго келсең, ушулар менен сен Меккеге барышты каласаң, фахуз нақати хазихи, мен мына төөмүнчү, өзүң төөңдү эмес, менин төөмүңдү. Неге? Фа иннаха нақатун наджиятун залулун, себеби менин төөм оңой башкарылат, анан күлүк. Фалзам захра, үстүнөн түшпө, Меккеге жеткиче үстүнөн түшпөгүнүң. Фа ин арабака мин амрил кавми райбун фанжу алайха. Эгер булар кандайдыр бир шекти кылып бир аз баргандан кийин сага кол салып сени кармашты максат кылса, төөнү чапсаң качып кетет dedi. Булар жетпейт. Ошол үчүн акыркы насаат ошол болот, төөнүн үстүнөн түшпөгүнүң. Анан эгер бир шектик бир нерсени сүйлөп калса, сен ошонун төөнүн үстүнөн туруп чапсаң, оңой башкарасың, качып кетет, эч ким төсү жетпейт буга. Умар радияллаху анху 3 чоң насаат айтты да. Биринчиси, энең деп ойлобогунуң, ал жок эле нерсе, энең ыйлап атат, энең күнгө кирип, үйгө кирбей атып эчтеси, ошонтип болобу. Андан кийинкиси мал деп алды. Акыргысында айтты, жолдо анда сага хидаят, ушун менен баргының, эгер бир шек туунса, кайра буруп качкының. Булар сени кыйнамакчы деди. Менин төөмдү минип кеттилер. Жолдун жарымыга жеткенден кийин калганын улап өзү айтып атат. Кала лаху Абу Жахил. Абу Жахил айтты: "Я ахи, бир тууганым, менин төөм аябай катуу болуп атат. Тиги жактан келип, сени менен кайра кайтып, жамбаштар ооруп кетти. Кандай дейсиң? Мен сенин төөңгө учкашып алсам, жакшы болбой беле? Афала туqibuni ala naqatika hadhihi." Сен ушу төөңгө учкаштырып алсаң, төөң учкашып алып, анан экөөбүз жакшы кетебиз, жумшак экен сенин төөң. Өзгөчө жорготуп турбайбы сеники деди. Ошондой кылайын, жакшы болот, бир төөгө минип алсаң не болуптур деди. Фа анаха ва анаха. Мен төөмдү жаткыздым, алар дагы төөсүн жаткызды, учкаштырып алыш үчүн. Фалам истава алал ард, жерге төйлөр жатып түздөлгөндө, экөөсү секирди да мени кармап байлап алды. Айтты эле Умар радияллаху анху, бир нерсе сөз алса, сен төөнүстөн түшпөй тура бергиниң депчи. Анан не кылды? Жиптер менен байлады дагы Меккеге алып кетип калды. Сумма дахала бихи Макката. Анан Меккеге апарды. Фафтатанаху. Өтө кыйнады. Меккеликтер бардыгы бирип келип алып кыйнадагын. Фафтатана натыйжада не болуп калды? Ыймансыздыктын келмесин айтышка, яны динден кайтышка мажбур болуп калды. Кыйнай бергенде кайтат да. Ошол үчүн башында угуш керек да. Башында өзүңдөн мурдакылар, басираттуулар, алымдар айтканда уга берсең ошончолук нерсе болбойт. Уга бербесең бары ошол нерсе болот.
Qala Umar radhiyallahu anhu wa kunna naqulu. Umar radhiyallahu anhu айтат, biz ойлойт болчубуз дейт. Мусулман болгондор ада ойлойт элек, динден кайтып кеткендердин тообосу кабыл болбойт деп ойлойт болчубуз дейт. Бирок wa kanu yaquluna zalika li anfusihim. Өздөрүнүн оюнда ушундай болчу да, бул динден чыгып кетсе кайра тообо буга насип кылбайт, тообосун Аллах кабыл кылбайт деп ойлойт эле. Бардык мусулмандар ушинтип ойлойт эле да. Мушриктер да ошентип ойлойт экен да, эптеп динден чыгарып койсо кайра тообосу кабыл кылбайт, болду жүрө берет деп ойлойт экен. Динден чыгып калгандар да ойлойт экен да, эми мени динден чыгарып салды, эми кайтып мен барсам менин тобум кабыл болбойт деп ойлойт экен. Ошондо шайтан ошондой кылат экен, сен эми бир жолу кетип калдың, болду энди. Динден чыгып кеттиң, кайта барсаң болбойт, эми сени кабыл албайт, сен эми кыларың кылдың, ушулар менен жүрө берем деп алдап кое берет экен да. Даватка бир жолу чыга албай калсаң, же бир жолу мешитке барбай калсаң, ушинтип алдай баштайт да. Ана ошондо пайгамбар алейхиссалам Мадинага келгенде ушул аят түштү. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим. Айткының менин өздөргө зулум кылган кулдарыма, ла тaqnatu min rahmatillah. Аллахтын рахматынан үмүт үзбөгүлө. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Албетте Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Иннаху хуал гафурур рахим. Ал кечиримдүү, мээримдүү зат. Wa anibu ila rabbikum. Qaytkıla Rabbingерге. Wa aslimu islam keltirgile Rabbingерге карап. Min qabli an ya'tiyakumul azab. Sizlerge katуу azap kelip kalardan murda. Summa la tunsarun. Andan jardan berilbeyt. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Erçigile sizlerge Rabbingерден түшүрүлгөн китептин эң жакшы болгон Куранды. Min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan. Kokustан sizlerge azap келүүдөн мурда. Wa antum la tash'urun. Байкабай каласыңар деген аят түштү. Qala Umar fakatabtuha. Umar radhiyallahu динден чыккандарга Аллах таала айтып аткандар, үмөтүңдү үзбө, келе бер. Анибу ила раббикум деген кайткыла деген, баягы кайтып кеткендерди кайра келгиле деген маани экен. Болду демек деп fakatabtuha жаздым дагын. Wa ba'astu ila biha ila Hisham bin As. Баягы биринчи калып кеткен, чыга албай калды го Меккеден. Ошол шеригиме жөнөттүм Хишамга дейт. Qala Hisham falamma atatni кагаз келгенде дейт. Ja'altu aqra'uha bi tawa деген жерде экен. Окуп жаттым, эч түшүнбөдүм дейт да. Усаибу биха ва усавибу биха. Ундай карайм, бул жагын карайм, өдөсүн окуйм, эч такыр түшүнбөй койдум. Хатта култандан айттым, о Аллахым, түшүндүрчү мага дегенде Аллах менин жүрөгүмө ушундай бир чечим салды. Бул сен үчүн, баягы сен кайтып кеттиң, тобоң кабыл болбойт деген сенин оюңа жана сен туураңда ойлоп жүргөн адамдар туурасында түштү деп ой келди дагын. Фаражат ила баири, төмө барып миндим дагын пайгамбарсам артынан кеттим дейт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, бул окуядан ала турган сабак, шайтан жакшы сөздөр менен келип адамды жаннаттын жолунан тосот. Карап көрбөйлүбү? Болбосо эгер чындап эле энеге боор уруй турган болсо, дозоктун жолунан тосуп туруп, жаннаттын жолуга салыш керек эле. Энени жаннаттын жолун тостуруп туруп, дозоктун жолуна сала турган кылып колдонуп атпайбы? Болбосо эне деген байкуш адамды дозокко салбайт. Адамды дозоктон тосуп жаннатка алып бара турган зат. Мээримдүү зат. Бирок ошону эмне кылып атат? Жаннаттын жолун тосконго, дозокко алып барганга себеп кылып жатат да. Ошондой эле Усман бин Аффан радhiyallahu anhu хижраты, пайгамбар алейхиссалам Усман бин Аффан radhiyallahu anhu туурасында мындай деп айтканда: "Аннаху аввалу ман хаджара би ахлихи илаллахи ба'да Лут алейхиссалам." Лут алейхиссаламдан кийин эң биринчи Аллах жолуна хижрат кылган Усман бин Аффан дейт. Катада radhiyallahu anhu айтат, эң биринчи хижрат кылган өз үй бүлөсү менен Усман radhiyallahu anhu аялы менен хижрат кылган эле дейт. Анас radhiyallahu anhu'нун айтканын уктум деп Надр ибн Анас айтып атат. Хаража Усман ибн Аффан ва ма'аху имраатуху Руқия. Пайгамбар самдын кызы Руқияны алып Усман radhiyallahu anhu сафарга чыгып кетти. Хабаша сафарына кеткен. Бул жакта хижрат Мединага эмес Хабашага болчу. Фа абта ала Расулиллахи саллаллаху алейхи ва салlam хабарухума. Пайгамбар сам экөөнүн кабары келбей калды. Кызы менен сүйүктүү күйөө баласы кетти. Эч кандай кабар жок. Фақадимат имраатин мин Курайш. Курайштардан бир аял келип калды Хабашага барып. "Я Мухаммад, мен сенин күйөө балаңды, кызыңды көрдүм." Дегенде пайгамбар ушунчалык сүйүнүп кетип туруп, "Кайсы балда экен, айтыңызчы" дегенде, "Күйөө балаң кызыңды эшекке мингизип айдап алып бараткан экен, ошону көрдүм, жапжакшы барататтар." Пайгамбар дуа кылды, "Сахибахумаллах, Алла көөнө шерик Алла болсун" деди. Инна Усмана аввала ман хаджара би ахлихи. Эң биринчи үй бүлөсү менен хижрат кылган Лут алейхиссаламдан кийин Усман радhiyallahu anhu болду дейт. Аллах таала баарыбызды шайтандын азыктарынан сактаган болсун. Албетте бүгүн хижрат, жер которуп хижрат болбосо дагы күнөөдөн жакшылыкка, жаман кулк мүнөздөн сооп, жакшы амалдарга, жакшы кулк мүнөздөргө хижрат кылуу албетте бар. Ошол хижрат Аллах баарыбызга насип кылган болсун.